лидер аялдар ушул аймактарда эмне үчүн керек, алардын салымы кандай? Мен ойлойм, аялдын орду биздин коомдо абдан чоң. Аны мен эле айтпайм, бул жашоо тастыктап келатат. Жашоодо көп нерсени эркектер чечет азыр. Бирок ошол эркектерге кичине туура багыт берип, кээ бир жерлерин оңдоп түзүп, алар көрбөгөндү көрсөтүп турган ошо аялдын, мен ойлойм, жакшынакай бир көрөгөчтүгү, өзүнүн маселелерин көтөрүп билип, ошолорду туура коюп, жана мыйзамдарда дагы туура мамилени көтөрүп, бизде аялдар жакшы багытка түшүш үчүн ошо лидер аялдар көбүрөөк болуш керек да, мен ойлойм да. Анткени азыркы салмакты караганда, даже эмеде жогорку кеңеште деле кичинекей эле пайыз аялдар болуп атат. Ошол себептен баягы зордук, зомбулук, жетим балдарга туура мамиле кылган, ошол эле биздин образованияга караган көз карашты дагы кичине башкачараак кылса, көп ошо медицинага жасаган тоже көз карашты ошо аялдын көзү менен карап, кандай маселе бар экен. Анткени ошо медицина болобу, образованияда көп пайызы аялдар иштейт да. Ошолор үй бүлөсүн багат, ошолор балдарын бутуна тургузат, ошо эркектер менен тең чамал эле астыга чыгып эле, кээ бир жерлерде өздөрүнүн үй бүлөсүн өздөрү багып эле, балдарын да камсыздап, өзүн да камсыздап, өлкөгө да жакшы жардам берип келаткан аялдар болуп атпайбы азыр. Ошол себептен мен ойлойм, биздин шаарда дагы, өлкөбүздө дагы аялдын орду чоң, бийликте дагы ошо аялдын ролу дагы өзүнүн орду дагы көп болуш керек деп ойлойм. Балыкчы шаарын алып карай турган болсокчу, сизчи кандай баа бересиз? Ошол лидер аялдар бизде сандары азбы, көппү, же болбосо аларга карата бир кандайдыр бир кысымдар, мисалы эркектер көп да, бийлик жакта эркектер көп да, болуп калган учурлар болбойбу? Сиздин өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызга таяна турган болсок. Мен жеке тажрыйбама таяна турганда, мен кысымды көргөн жокмун аялдарга карата. Лидер аялдар деле бизде бул эң негизги шаарыбызда аз эле, абдан аз. Бизде, например, мэрияда бир 3 эле 4 эле айым ушундай лидермин деп мындай өзүн оппозиционировать этсе болот да. Калгандары, конечно, мындай азыр көп активисттер, багы мен активистмин, аялдар, которые вот чын эле майыптуулукту болобу, каякта бир образованияда болобу, өзүн көрүп, ошол проблемаларды айтып, коркпой элге чыгып, мыйзамдарга бир салымын кошкусу келген айымдар көп болуш керек. Мен ойлойм, мындай карап отурсам көп эле, бирок ошолорду окутуп, чын эле үйрөтүп, ошол чын эле мыйзамдуулук деген эмне, кандай барыш керек, эмне менен өтүш керек, кантип түшүндүрүш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек деген бир бизде маселелер бар. Ошолорду үйрөтсөк, мен ойлойм, ошого колдоо көрсөтсөк, ошондой школалар ачсак биздечи, вот биздин шаарыбыздын ичинде эле ошо айымдарды үйрөтүп, ушу кантип өзүн алып жүрүш керек, кантип өзүнүн проблемасын айтып бериш керек, кимге барыш керек, кайсы жерден сени угат, кантсең угат деген бизде бир школалар болуш керек деп ойлойм, семинарлар болуш керек деп ойлойм. Ошолор болсо, мен ойлойм, лидерлер чыгат деп ойлойм биздин деле шаарыбызда. Колдоо, мен ойлойм, колдоо абдан чоң болот. Биздин шаарда аялга жасаган мамилени, бир баягы аяр мамиле бизге абдан керек деп ойлойм. А сиз ошол лидер айым катарычы үй бүлө менен жумушту алып кетиш сизге оор турбайбы? Эгерде оорчулук боло турган болсо, кайсы тарабынан? Мен эми үй бүлөдөн колдоо болбосо мен иштей албайт элем да. Үй бүлөдөн колдоо болгон үчүн иштеп келатам. Мен өзүмдүн ишимди абдан жакшы көрөм. Мен ошо дарыгер болом деп, кичинекей мен эле дарыгер болом деп чоңоюп, өсүп, өтүп, ошол мединституту, медакадемияны бүтүп, анан ошончо мен башка профессияды такыр көрө албайм да. Мен абдан сүйөм өзүмдүн профессиямды. Элге жардам бергим келет, кичинекей мен эле ошо жардам бергим келген жакшы. Жардам сураса эч качан өтүп кете алчу эмесмин да. Ошол характерим дагы эле калды да негизи. Анан ошо менен аркалап, ошо жакшы көргөн адам эле мен ойлойм иштей алат да. Жакшы көрбөсөң, азыркы заманда иштеш абдан кыйын, эл менен да иштешкенди билиш керек. Анан багы чарчайсың, антесиң, ментесиң, бирок үйгө келгенде
колдоп турушат, ошон үчүн мен да ошо иштеп келатам. Ар бир тармакта балансты кантип сактайсыз? Мен китеп окуйм, жакшы көрөм. Баягы субботада да иштейбиз биз. Баягы воскресенье китеп окуйм, кичине фильмы смотрю, үйдү жыйнайм, анан ошентип эс алып коем. Анан кайра эле жумушка келе берем. Отпускка чыкканда ар бир жака баргым келет, кээ бирде тияка, бияка, бир Кыргызстандын эле чет жакасына барып, кичине өзүм энергия алам. Жакшы адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Кичине жакшы адамдар менен сүйлөшсөң, энергия алып каласың. Жакшы кинолорду көрсөң, энергия алып каласың. Жакшы музыка окусаң, энергия алып каласың. Ошону менен иштеп келатам. Энергиямды топтоп, баланс кармап, антпесе абдан оор. Башка дагы лидер болом дегендер көп да. Мисалы жаш кыздардын арасында, жаш айымдардын арасында мен дагы мынтип өсүп жетилгим келет депчи, сиз баягы тепкичтерден өтүп келаткан адам катары ошолорго кандайдыр бир кеңеш берет элеңиз? Эң негизгиси чыдамкайлык керек. Анан эмгек керек. Чыдамкайлык менен эмгекти жакшы көргөн адам эч качан эчтекеге жетпейт да. Мен жашоомдон да ушул. Мен чыдамкай болбосом дагы башка бир жыл эле мени бирөө кагып силкисе эле кетип калмакмын да. Эмне кереги бар эле мага деп ошонун баарына башыңды салып, макул болуп, ошо айрым жерлерде болуптур деп түшүнө билип ошону макул мындай болсо эртең жакшы болот. Мүмкүн мен дагы туура эмес кемчилик кетиргемди деп өзүнүн кемчиликтерин иштеп чыгып, карап, оңоп, түзөп, эртеңки жаңы дамира болуп кайра келип калып, анан кийин ошо жаңы деңгээлде ар бир күн жаңы деңгээл менен иштеш керек да. Мен ушунча канча адам менен иштейм, ар бир адам келип менин деңгээлимди күндө өдө көтөрүп кетет. Өзүнүн мамилеси менен түшүнөм. Значит, бул киши келди, мындай экен деп ар күнү мен өзүмдүн деңгээлимди бир эсепке чоңойтом да. Ошо себептен ар күнү өзгөрөсүң, ар бир адам сени өзгөртүп кетет. Ошого макул болуп, эмгек менен, чыдамкайлык менен баарын жеңсе болот. Ошол лидер айымдар тууралуу да кошумчаңыз барбы? Лидер айымдар боюнча кошумчам бар. Негизи лидер болуш бул жоопкерчилик. Ошол жоопкерчиликти ар бир айым эле көтөрө албайт да, көтөрө билбейт. Ошол себептен ушул лидер болуш абдан жоопкерчиликтүү дагы, ары бир оор нерсе деп ойлойм да. Лидер дегенден кийин ушул адамдын чөйрөдөгү сага кайрылган адамдын көрүп турган бир туура эмес иштерди ошолорго сен көңүлүңдү бөлүп, ошолорду чечкенге аракет кылыш керексиң да. Элдерди аркаңа жүргүлө, бул туура эмес жол, тигиндей баралы деп алып барчу адамдардын бири болот да лидер деген. Ошон үчүн ошо каалап кетем, ошо лидер болом деген айымдар көп болсун. Ошондо биздин чөйрөбүз жакшы жакка барат.